Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Мен деген 3 саат мурун бир видео чыгаргам. Урматтуу мекендештерим, убакыт келип калды. Мен гражданствого интервьюга келдим. Чикагонун даунтаунунда турам деп видео чыгаргам. Кудай буйрса кирип чыктым. Көптөгөн мекендештердин бардыгына чоң рахмат. Дуаңыздарды бердиңиздер, колдодуңуздар. Кудай буйрса баарын жакшы тапшырып өтүп чыктык. Эми күтүш керек экен, 2-3 айдабы ушундай бизге кат келет экен да, анан биз келишибиз керек экен, анан жанагы американский паспортты берип өзүнүн церемониясын кылышат экен. Достор, негизинен буга абдан көңүл буруп даярданыш керек экен. Бир 2 ай болобу, 3 ай болобу, 4 ай болобу, аябай катуу даярданыш керек. Мен болгону 5 күн даярданып калдым. Абдан оор болду, бирок баягы аракет кылдык достор. Моундай болгон документтердин бүт баарын ушул жака салып алып келгем. Моякта керектүү документтер, анан сумканын ичи толо. Биз жанагы налог төлөйбүз да, канча жылдан бери налог төлөп атабыз, ошонун баарын алып келгем. Бир дагы документ сураган жок. Болгону менден грин картаны сурады, Кыргызстандын паспортун сурады, анан драйвер лайсенс деп айдоочулук күбөлүктү сурады. Анан эң негизгиси достор, айтып коеюн. Могу деген 400 форма, application 400 форма. Мияка деген силер өзүңөр жөнүндө бүт данныйлардын баарын жазасыңар, каякта жашайсыңар, үй бүлөңөр жөнүндө маалымат, иш жөнүндө маалымат, баардык нерсенин баарын жазасыңар. Ушул 400 форма, эң негизги форма. Миякта 37 вопрос бар. Мага 37 вопростун баарын берди. Биз деген өзүбүз жазганбыз да, миякта ар бир вопрос жазылып турат. Анан миякта ооба же жок деп турат. Көбү жок, анан бир 5-6 суроолор ооба деп жооп бериш керек да. Мен болсо бир жерден ката кетирип алып турмун да. Анан туура эмес жооп берип атасың дегенде, анан мен сразу оңдоп кеттим. Жок деп айткам, анан кайра ооба деп кайталап койгончу суроону десем, анан кайталаганда кечирип койгонсуз, ооба десем, анан айтты, ошо бир гана суроону кичине жакшы билбей калдың, атак 36 суроону чакыйттың деди. Баары сонун. Анан достор, башында барганда кандай болот? Мен бул темада бир жакшы шашпай бир видео чыгарам го дейм. Азыр да толкунданып турам. Мен кирдим. Киргенден кийин окошкага барып, жана мен чакыруу жиберген да, кагазды берсем, анан door 1 P23 деп ушундай номер берет экен. Ошону отуруп турду, сен атыңды чакырат дейт. Мен отурсам чакырып туруп, мени бир офицер башка 3-чү этажга отурду. Ушул жакта күт деди да. Анан аяктан көтө отурсам, бирөө чакырды, киргизип кабинетине киргизди. Кадимкидей сүйлөшөт экен. Кандайсың, жакшысыңбы? Погода кандай? Машинаң менен келдиңби же бирөө жеткизип келдиби? Машина менен келмесең, машинаны каяка койдуң деп мен айттым. Мына 2 көчө ар жакта бир парковка бар экен. Ошол жака $27 төлөп, же 24 ушундай төлөп коюп койдум десем, жакшы деп. Анан мындай иштер жакшыбы, көңүл жакшыбы, мына кичине нерв болуп атасыңбы, же баары жакшыбы деп ушинтип сурап келип туруп эле. Биринчи эмнеден баштады достор? Эң биринчи гражданство, гражданский вопрос деп коет. Эски закон боюнча 100 суроо берилет, ошонун даярданып келиш керек да. 100 суроого даярданып келиш керек. Бул эмеде YouTube'да толтура. 100 суроого даярданып келип, ошонун 10-ону берет. 10-ону бергенден кийин 6-сына жооп берсең өтөсүң. Мен болсо жаңы закон боюнча 128 вопрос. 128 вопроска даярдансаң, сага 20 вопрос берет. Ошонун 12-сине ушундай жооп берсең өтөсүң. Бирок менден жаңы закон боюнча кабыл албай, эски закон боюнча кабыл алды. Айтты, сага 100 суроого даярдандың, ошонун ичинен 10ду берем. 10-онун 6-оона жооп берсең, сразу өтөсүң дейт. Анан мен көрдүңүздөрбү, 128 суроого даярданып келгем. Мондай кылып даярданыш керек достор. Бул гражданский вопростор эң биринчи бериле турган суроолор. Мояктан деген, например, суроо болот, миягында жообу болот. Ошого даярданыш керек. Мияка суроосу болот, жообу болот деп көрдүңүздөрбү? 128 суроо жообу менен. Миякта көбүнчөсү жанагы сенатордан канча болуш керек, 100 болуш керек, ар кайсы штаттан канча сенатор болуш керек, президент канча жылга шайланат, сенатор канча жылга шайланат. Анан деген баягы Американын историясы боюнча жанагы Джордж Вашингтон ким болгон, ошондой знаменитый кишилерди деген бул ким болгон. Анан деген эмелерди сурайт, майрамдар жөнүндө сурайт. Бул эмне деген майрам? Анан штаттар жөнүндө суроолорду берет. Анан мага деген кандай суроолор келди достор? Мен эстеп калганым, эң эстеп калганым, Канада түндүктө жайгашкан кайсыл штаттар Канада менен чектешкен. Границасы бир дегенде мен сразу эле оюма Норс Дакота келип туруп, Норс Дакота деп айттым. Андан кийин дагы бир суроо келди. Могу Мексика менен чектешкен бир штатты айт деди. Мен сразу эле оюма Калифорния келди. Экөөнү жооп бердим. Дагы эмне суроолор келди? Дагы азыр толкунданып берген суроолорду унутуп калыш керек да. Мен короче 9 суроо бергенде
алтоосуна жооп бердим, стоп деди, сен пассың деди да, нормальный деди да. Эгерде 10-чу суроону бергенде мен жооп бере албай калсам өтпөй калмакмын. Ошон үчүн буга аябай жакшылап даярданыш керек. Убакыт көп даярданыш керек. Меники деген болгону 5 эле күндүн ичинде мондайларды жазып, даярданып, могу формаларды бир сире окуп, баарын даярдангам достор. Баары жакшы, баары эң сонун. Бирок бул темада мен абдан жакшы бир видео кылам. Кенен ар бир чучук-пучугуна чейин айтып берем. Анткени кыргыз мекендештер мындай видео жасаган эмес болуш керек да. Мен гражданствого интервьюга кирип чыктым. Мондай болду деп. Мен деген ошо үйгө барганда бир жуманын ичинде бир деталь менен каяктан кандай киресиңер, каякта отурасыңар, киргенде эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, менден деген эме да алат экен, ошонун баарын түшүнүш керек экен. Бул башында сүйлөйт экен. Англисче сүйлөп, сени менен ар кайсы темада сүйлөгөндө сен сүйлөгөнүңө жараша анан бул билип коет экен да. Бул даярданган жок, англис тили жакшы жаман. Анан деген жана отпечаток алат экен. Биринчи сүрөткө тартат экен киргенде, анан оң колдун могу сөймөйүн отпечаток алып, анан сол колдун сөймөйүн отпечаток алат экен. Анан баардык сени менен сүйлөшүп аткан нерселерди компьютерге жазып турат экен да достор. Баары сонун. Анда Кудай буйрса бүгүн аябай стресс болдук. Баары жакшы бүттү, Кудай буйрса. Эми анда Чикагоны кыдыралы. Бүгүн деген уже канча болуп кетти? Саат деген уже 1:30 болуп калды. Мен деле тияка мияка баргыча уже кеч болуп кетет. Ошон үчүн Чикагоны болушунча кыдырып, сиздерге көрсөтүп, майыстар барбы? Азыр мен тияка чейин барам, мияка чейин барам, сонун видеолорду тартып, анан сиздерге чыгарып беребиз, Кудай буйрса. Кийинки видеодон жолкуча сак саламаттыкка калыңыздар. Бизди колдогон мекендештердин баардыгына ийгилик. Сиздер дагы жолуңуздар ачык болуп, ушундай интервьюлардан шак пат-паттан жакшы даярданып өтүп кетишиңиздерге тилектешмин достор.